пешеходдон мына эки жакты карап өтөбүз. Макулу машина келатканда өтпөйбүз. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрү тарабынан жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүүнүн эрежелери түшүндүрүлүүдө. Кенже жана өспүрүм курактагы балдардын коопсуздугу өзгөчө мааниге ээ. Тоң районунда 27 мектеп болсо, аларда мектеп окуучуларга жолдо жүрүүнүн эрежелери үйрөтүлүүдө. Мектеп жылы башталгандыгына байланыштуу жол эрежелерин балдарга барып үйрөтүп, мектепке жакын жолдун жээгинде жайгашкан мектептер бар. Аларга байма-бай барып окуучуларга туура түшүндүрүп, пешеходдон өтүүсүн айта кетчү нерсе, айдоочуларга да кайрылат элем. Мектептердин астынан акырын айдоосун, жол кырсыктарын алдын алуу ишин жүргүзүп атабыз. Тоң районундагы Мукамбек Дөгдүров атындагы жалпы билим берүү жайында өткөн түшүндүрүү ишинде башталгыч класстын окуучуларына жөө адамдар өтүүчү өтмөктөн өтүүнү, жол эрежелери түшүндүрүлдү. Бүгүнкү күндө деген жаш милициянын досторубуз, жаш өспүрүмдөрдү башталгыч класстарды жолдон өтүү эрежесин үйрөтүүдөбүз. Биз милиция кызматкерлеринин жаш досторубуз. Башталгыч класстарды биз деген жолдон өткөзүп жардам берип турабыз. Анан класстарына кирип жол эрежелерин үйрөтүп турабыз. Бүгүнкү күндө жол кыймылынын жаш инспекторлору мектептерде бар. Ал жөн гана мектептердеги ирим эмес. Бул өспүрүмдөрдү социалдык жакта маанилүү ишмердүүлүккө тартуунун формасы. Анда ар бир бала жол кыймылынын жоопкерчиликтүү катышуучусу болууга үйрөнөт. Ошол эле учурда теңтуштарынын жана өз үй бүлөсүнүн арасында коопсуздуктун элчиси болот. Дал ушул жол кыймылынын жаш инспекторлору башталгыч класстын окуучуларына жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүп турушат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмдөрү тарабынан жаш өспүрүмдөргө жолдо жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүү улантылмакчы. Салтанат Керимкул кызы, Данияр Акунов, Батыр Абиев, Ысыкөл жаңылыктары.